Акыйкаттык издегендер рубрикасынын бул жолку каарманы мыйзамсыз камалып, 4 ай абакта отуруп чыктым деп сөзүн баштады. 8 баланын энеси Элнура Алсейитова 2014-жылы Бишкектин Аламүдүн жана Сокулук районунан жер тилкесин сатып алган. Каарманыбыздын айтымында анын жерлерин белгисиз адамдар басып алып, алдамчылык жолу менен башка бирөөлөргө сатып жиберишкен. Жер анын атында болгондуктан кылмыш иши да анын атына козголгон. Менин жеримди басып алышканы аз келгенсип, жоопко да тартылып калдым дейт ал. Бул ызы чуу башталганы негизи 2016-жылы Аламединден башталып атат да. Менин жерим захват болот. Мен арызы менен кайрылам. 02.08.2016-жылы. Арызы менен кайрылсам, мага аяктан деген мындай отказной материал кылып коюшат мынакей. 2016-жылы мага отказной чыгарып берип атышат. Айыл чарба багытындагы жерди сатып атат деп мынакей дело папка толугу менен турат бул жерде. Ушул иш материалдарда карап көрсөңөр мынакей бүт госрегистрге, ошакта бүт эметкен саткан кишилердин баарына иш козголуп, баарыныкын токтотуп коет дагы, а жалгыз мени ошол жердин баарын сатты деп туруп сотко ишти өткөзөт 2016-жылы. Сиз мыйзамдуу түрдө сатып алгансыз. Китеп менде мыйзамдуу түрдө мен сатып алгам. Анан мен болсо ошондо көрсөтмө берем. Менин жерим бар захват болуп атат. Мен арыз менен кайрылсам, силер мага отказной чыгарып берип атасыңар, письменный виде отказ чыгарып берип коюп атасыңар десем, следователь айтат, бул жер сиздики да дейт. Ошон үчүн биз сизге козгоп атабыз дейт. Независимо от того, что ким сатып кетти жериңерди, ким салып атат, это независимо. Факт, что жер силердин анамыңызда. Ошон үчүн ишти силерге козгоп атабыз дейт. Мен уже шантаж кылып баштайт. Прокурор сени камайм деп атат. Деп парад эмет баштайт. Анда мен балдарым менен жалгыз болчумун, как раз кызым жаңы төрөлгөн, азыркы 4 жаштагы кызым. Аябай катуу ооруп аткам. Анан акчам жок десем, жок алып келип бериңиз, эртең түшкө чейин алып келбесеңиз камаласыңар деп ушинтип коркутат мени. Канча суммада сурады? $1,500. Анан мен ал айлам кетип анан болгон акчаны $200 араңтап анан финансовый полицияга арыз менен кайрылам. Ошондон бале башталды да. Мени чакырып, булар акча требует эткенде мен бере албайм деп айткам. Менде акча жок. Мен өзүм балдарым менен араң окутуп атам. Жеримди бар захват болуп атат. Ден соолугума байланыштуу мен чыга албайм десем, ровно бир жума өткөндөн кийин 7-8 опер менен келип туруп мени кармап туруп апарып атышат. Анан ушинтип 2 күндөн камап, кайра чыгарып, эртеси кайра камап, кайра чыгарып атышат да. Анан следствиянын убагында тоже такталган эмес да. Жакшы такталган эмес. Канча участок на самом деле сатылган. 2019-жылы мен үйүм банкта күрөөдө болуп да. Анан банкка акча төгүш керек болуп, мен бир участокты сатып, акчасын алгам, действительно. Сатып эме кылсам эле, тиги аларга мен түшүндүрүп айткам, кызыл китеби чыкканга чейин күтөсүңөр, жер трансформация болгонго чейин деп. Алар тил кат жазып берген, биз күтөбүз, кызыл китеби чыккандан кийин оформить бересиңер деп кеткен. Анан бир күнү алар келишет, участогубузду карап коелу деп келсе эле, ошол жерде бир келин пайда болот. Мен деген бул жерди 2014-жылы сатып алгам деп. Анан ошондон чыр башталып, госрегистрге барып тактайлы дейм. Жер меники болуп чыгат. Акт дагы бар, ал боюнча түзүлгөн. Анан тигилер болсо заявление жазып алып, эже кечирип коюңуз. Жер сиздики турбайбы? Биз өзүбүздүн жерибизди калабыз деп туруп, анан следовательга госрегистрдин актысы менен өткөзөт. Жер деген Алсейитовага тиешелүү экен, биз өзүбүздүн жерде калдык. Эч кандай Алсейитовага добуз жок деп туруп, эме кылып жазып берет. Встречный эме жазып берип коюп калышат. Мен 15-декабрь күнү РОВДга баргам. Сокулукский РОВДга барып, өзүм жумуштар менен барсам эле, тергөөчү кармап алып мени кое бербей койду. А мен айтмай, эмне максат менен кармап атасың? Мен десем, кечке чейин кармап отурат. Кечинде анан 98-чи берене менен мени 48 саатка камакка алып атат. Мен айтып атам, күйөөсүн чакырдым тиги кыздынчы. Бул жер боюнча бүткөн тема. Мен бул жерге эч кандай отношениям жок. Акчасын алып кеткен булар. Десем, жок, силерди камалсын деген указание келди. Каяктан келди десем, прокуратурадан келди дейт. Кол башымды кайрып туруп эле, эмеге апарып туруп, прям эмеден сүйрөп чыгышты да. Следовательдин кабинетиненчи. Задержание было без адвоката. Адвокатым жок болчу ал убакта, мени кармап аткан убакта. Мени ошого такап тургалды. Эми алар айтты, частьтери менен соттон сот жүрүп бир 2-3 жыл камактан чыкпайсың деди. Камактан чыкпайсың деди. Түз эле коркуттушу. Түз эле коркутуулар болду. Камактан чыгарбайбыз деди. Чыкпайсың камактан сен деди. Мен ошо ойдо мынакей, анан вынужденно болдум да мен. Койт кандай жагдайдан акча таап туруп, карыздасам да алып туруп, берип туруп чыкканга мен вынужденно болдум да. Эгерде мен баягы тергөө органдарынын убагында кайрылганда, алар убагында ошол тергөө амалды толук кандуу жүргүзгөндө, бул заявление да менин үстүмө түшмөк эмес.
менин отурган кишилерим ошол жерде отурмак. А получается менин отурган кишилерим менин жеримди бирөө тартып алып менин жеримде отурат. Алар болсо камалбай эле мына жакшынакай басып жүрүшөт. А жердин ээси мен биякта. Мен күнөөлүү болуп калсам да. Каарманыбыз андан ары темир тор артында көргөн кордуктарын сүрөттөп берди. Сыз, суук, караңгы, жагымсыз жыт курчаган шарттар бир тең да тергөөчүлөрдүн уруп согуп ыдык көрсөткөнү бир тең болду дейт. Ошол кезде баарынан кыйыны балдарымды көрө албагандыгым болду деп сөзүн улады Боздогон эне. Мен ошол жакта жатып, как раз аябай суук мезгил болчу. Анан пневмония оорусу менен ооруп калам. Температурам аябай көтөрүлүп, больницага бир нече жолу алып барышат. Почему-то прокурор дагы неме дагы жаткызбагыла больницага деп туруп алат да. Отказной бар. 30 декабрь, 31 декабрь менен мен больницага алып барганда жаткызылбасын деп анан тигилер өздөрү милдеттеме алып ИВС немесине кайра алып келишет. 2020 декабрь. 2020. Анан 2021 жылдын январь айында 13-үндө менин температурам 40 болуп уже такыр турбай калганда, тамак ичпей такыр жатып калганда, анан больницага алып барганда, аяктан дежурный врач көрүп туруп айтат: "Муну эме срочно жаткызбасаңар болбойт" деп туруп анан эмеге апарып жаткызышат, красный зонага. Ошондо меники 40% поражение легких болгон экен да, пневмония, двухсторонний пневмония болуп, аякта мен где-то 28 күндө лечение алам. Сопутствующий кошулгандагы оорулар болот, хронический. Алар менен кошо чогуу күчөп кетип, аябай катуу кыйналып ооруйм да. Анан 28 күн жатам. 28 күндөн кийин эмелер эме чыгарып берип атышат. Судмедик экспертиза больницадан чыгарып берип атат. Должна содержаться в сухом помещении, отдельно от всех депчи. Андай помещение жок. Болбой эле алып келип туруп мени кайра ошол общий немеге, сыз жерге алып келип кайра жаткызып коюп атышат. Анан хотя врачтар рекомендация берип атат, должна продолжить лечение депчи, потому что хронический болезньдер көп экен деп эме чыгарып берип атышат. Ага карабайт. Кандай эме ошол дагы башка оорулар коштоду эле? Коштогон оору у меня хронический пилонефрит бар. Хронический эме жанагы неме болот, ашказандын оорусу бар. Язва. Андан тышкары мен эмеде онкологияда учетто турам. Женский эме боюнчачы. Анан баягы убагында эме кылбаса бул бүт обострение кылат экен да, бул ооруч. Ковид негизи бүт эменин баарын обострение кылат да. Анан аякта суук жерде жатсаң, лечение жок болсо соответствующий, аны ооруйсуң да. Анан Азыр дагы таасири бар э? Азыр да таасири. Азыр мынакей мен бир жумадан бери действительно тамакты ичпей калгам. Бир жумадан бери мен аппетитим жок, температурам түшпөй атат. Кыйналып атам действительно аябай. Циркуляция воздуха деген такыр жок. Дем жетпейт. Анан ичинин немесин сурабада, сасыгын сураба. Невозможный запах. Аба жетишпейт, тамак жетишпейт, муздак ичи, сырость. Баягы эме действительно баягы тамак жылытып жегенге возможность жок аяктачы. Плитка деген жок, эми жууна турган жериң жок. Ошол жерде мындай отуруп алып, бушта чака бар, чакага отурасың. Бир күндө 2 жолу эшикке туалетке алып чыгышат. Условия аябай начар болчу действительно. Аябай начар болчу. Бирден камерада жаттыңызбы? Жок, общий эле камера, 4-5 аял чогуу биригип эле жатып аттык да. Сыз, конечно, муздак да эми ичичи. Анан эми анысына деле кайылмын, анысына деле чыдамакмын. Могу балдарымды жаман сагындым да. Кичинекейим 4 жашта. Андан кийинкиси 9да. Анан 4-өө несовершеннолетний, 8-өөнүн 4-өсү несовершеннолетний. 6-өө өзүмдүкү, 2-өөнү мен багып алгам. Мына ал боюнча документтерим да бар, мына модина турат мынакей. Эң эле оор күндөр мындай болду да. Баягы пандемия күчөп турган убак эмес беле. Помните, ал убакта уже кичинекей балдарга жугуп баштаган. Ошонун астында мен 9 жаштагы балам ковид менен ооруп калып, өзү азыр эме көрдүм да, өзү толук келген бала да, жүрөгүнөн дагы сердечный недостаточность бар. Как раз ошол маалда ошо баланы больницага көргөзүп жүргөм. Ошол мени аябай жеди да. Мен биякта жатканда балдарым эмне болуп кетет депчи. Балдарымды көргөзүп койгуч деп сурансам, такыр эме бербей коюшту. Балага жолуктурганга такыр возможность бербей коюшту мага. Такыр. Эң эмеси ошо болду да магачы. Оору аябай ошо болду. Камакта отурганың деле мейли, ачыкта отурганың деле мейли, суукта отурганың деле баары бир тең. Ошо балдарымды көрбөй калганым бир тең болду да. Ошо баламды ойлоп атып эле аябай кыйналдым да. Жаман кыйналдым. Лучше мени өлтүрүп эле салышса болмокту ошонун ичиндечи. Меньше было бы боли, да.
чындап айткандачы ошол учурда баягы менин кол бутум эметип сүйрөп чыкканда баягы денем баары көгөлүп болуп тур. Анан эмне менен уруп ийгенин билбейм, катуу бир предмет менен уруп, мына ошол эмеси до сих пор кетпейт да, көгаласычы. Ошо боюнча экспертиза дайындалып, эксперттер келип, анан Стамбульский протокол түзүшкөн бул боюнчачы. Жок, сүрөттөр бар, бирок бул кетип калды кичине, мындай көргөзсөм болобу? Азыр мынакей, мына. Бул ошондой Төрт, мына бул момундай болчу, чоңдугучу. Негизи момундай болуп капкара болгон. Көк болуп калганда, до сих пор кетпейт. Мына оорусам, тийсем до сих пор ооруйт. бул ошо чыкканга чейинки түрмөнүн ичинде болуп аткан эме. Чыкканга чейин түрмөнүн ичиндеги болгон окуя. ЭВСтин ичиндеги болгон. Тарабынан бул ошондо следствие или Жок, алып кирип аткан. Чогуу отурган эжелер. Жок, ошол следовательдин кабинетинде следователь өзү буйртма берип атпайбы, колу бутун толгоп туруп апарып туруп эме кылгыла депчи. Анан ошол жерден колу бутум толгоп туруп анан алып барып атышпайбы. Анан баягы катуу эме менен мен каршылык көргөздүм да, мен эмнеге камайсыңар? Мен адвокатым келсин, адвокатты күтүп турайын десем, болбой колу бутум толгоп туруп анан алып кетишти да. 8 баланын 6-оо өзүнүн перзенти, 2 баласын болсо багып алган. Алсейитова учурда аларды жалгыз бой тарбиялап келет. Бул случайда мындай болгондо мен менен жакын бир тең туш келиним күйөөсү каза болуп калды. Андан кийин көп өтпөй өзү да каза болуп калды да. Анан жакшы мамиледе болчубуз. Балдарыбыз чогуу бирөөдө чоңоюп калды почти. Анан балдар деген бири-бирине көнүп калгандан кийин ажырата албайт экенсиң балдардычы. Ошо балдарым мама алып биз менен эле чогуу болушсунчу, тияктан тиги баары чогуу өсүп эме кылбадык белек дегенден эми колумда жүргөн балдар. Мейли эми 6 балага тамак жасаганын кайсы, 8 балага жасаган тамагын кайсы. Анан ошо менен өзүм колума алып азыр экөө тең окуп атат. Экөө тең студент Кудай буйрса. Бирөөсү быйыл бүттү окуу жайды. Эркек балам болсо эмдиги жылы бүтөт Кудай буйрса. Ошо. Балдарыңыз кайынкедей бир туугандай болуп калды. Бир туугандай, бири-бирин аябай күйүп бышышат да. Мен бирөөсүнө жакшы оокат алып берип, тиги буларга алып бербей койсом, кадимкидей үйдө бунт чыгат. Мен баарына текши алып бергенге аракет кылам да. Текши алып бергенге аракет кылам. Сиз 4 ай отурган учурда балдарыңыз ким карап турду? Балдарымды көлдөн атам келди. Атам келип, ошо атам карап атты, 70-ке чыккан. Атам өзү карап эме кылып атты. Ошо. Негизи балдарыңызды жалгыз өзүңүз жалгыз бой тарбиялайсыз. Жалгыз бүгүнкү күндө жалгыз бой тарбиялайм балдарымды. Күйөөңүзгө токтолуп кетсеңиз кенен. Жолдошум менен баягы ушул жалаң ушул эменин айынан, чыр-чатактын айынан эми экөөбүз эки жолго кетүүгө мажбур болдук да. Мен дагы баягы балдарымды бир толук эме кылып, көңүл буруп балдарымды караганга мүмкүнчүлүк алайын дедим да. Өзүнүн ачыгын айттым. Эми өзүң жолуң менен көңүлүң болсо барып өзүң жолкатыңды кыла бер дедим. Ошого макул болду. Өзүнчө бөлүнүп кетти. Бүгүнкү күндө балдарым менен мен жалгызмын. Каралашып турабы? Жардам акча бөлүп? Жок, пока эч кандай андай эме жок. Мыйзам түрүндө ажырашсаңыздар, алимент Жок. Нике эме баягы гражданский бракта бизгечи ЗАГСга турган эмеспиз. Кандайдыр бир жагдай болду да, мындай баары весь мир как будто против меня болгондой болду да. Постоянный доходум жок. Азыркы күндө эми балдарымды чытап, балдарымды караган киши жок болду. Постоянный доходум жок. Мурун жолдошум менен жашап турганда эми ар жак бер жактан иштеп жолдошум акча алып келчү. Азыркы күндө ошо. Пособие аласыздар э? Жок, пособие албайм. Балдарыңызга бирөөнү да албайсыз. Бирөөнү да пособие албайм. Эми бүгүнкү күндө получается мен жерлеримин да жок, же үйүмөн жок. Ушундай болуп көчөдө калып атам да. 3-июлга чейин мен үйдү бошотуп чыгарып кетишим керек. Мынакей бүгүн 14-түбү, 3-июлга чейин мен үйдү бошотуп чыгып кетишим керек. Бара турган жерим жок. Ортодон менин акчамды жеп, мойду алдап кеткендердин үстүнөн мен арыз менен кайрылсам, каралбайт. Мен 4 ай камакта жатканда балдардын психологиясы аябай бузулуп калыптыр. Коркушат. Азыр РОВДга барып келейинчи десем, мен жеткенче чалат, о жактан отуруп чыкканча чалып, мен келсем байкуштардын көздөрү алайып, уже коркуп калышкан балдарымчы. Они боятся. Ошон үчүн мен РОВДга баратканымды айтпайм, следователь чалып атканымды айтпайм. А булар чоң немелерчи, уже мындай кулактарынын баары улуп турушат экен. Сразу эметип улавливают да. Сразу келип туруп, мам, сизди кайра чакыртып атышабы? Эми эмне болот? Деп мен таң аткычакта кандай уктабай чыксам, булар да сарсана болуп ошондо таң аткычакта уктабай чыгышат да. Сарсана болупчу. Психологиялык аябай эметилип калды. Жана кичинекей кызым чуркап жүрбөйбү? Мен баягы күнү могу үйдүн талашы менен аябай переживать этип атсам, мага келип минтип айтты да, мам, ты же у меня сильная дейт. Мы же выиграем. Ты же у меня сильная дейт. Вот ушуну айткан сөзүчү канча күч кубат берип атат да. Ушуну карап туруп, ушулардын эмесин мен немемди көргөзгүм келбейт. Они же все-таки мен мамасымын да, баары мени жакшы көрөт да. Мен кандай кыйналсам, булар дагы менен кошо чогуу кыйналып атат да. Мен ушу бир нерсеге хочу
Я хотела вот конкретно вот встать и задать ему вопрос, да, вот этому человеку, да, который меня заказал, да. Суроо берейин дегем. Он не задумывался, да, вот когда кама деп буйрутма берип аткандачы. Ушу менин балдарым тагдырын ойлоп койгон жокпу булчу. Можно же было камак албай эле жоопко тартса болот. Канчасы мынакей камакка алынбай эле жоопко тартылып жүрөт. Жок, атайын камакка алып, атайын статьяны оорлотуп, атайын чыгарбай мени, балдарымды да кыйнап, тияктан мени кыйнап, эмне максат? Максат ушу менден акча өндүрүп алуу элеби? Эмне максат? Только ошол эле максат. Башка мен максатты көргөн жокмун. Кечирип коюңузчу, мен просто эметип кеттим айбачы. Анан эң акыркы өткөндө мен тең тустарыма да телефон чалып айттым, балдар уктуп атат түнкүсүнчү. Мен айттым, жатып алып түнкүсүн ушу атайын видеого тартып туруп, айта турган эмемдин баарын бүт айтып туруп, вот что я вот храню в себе, да, вот что я знаю, что вот могу, может менин немем бирөөгө жардам болот, мен жок болуп кетсем дагычы, тартып туруп анан барып асынып алайын дегем, короого чыккам. Короого чыксам, мынакей азыр баратканда эле карап кетсеңер, жип жайган эмем обрываться этип кеткен. Менин весимди көтөрө алчу да эмес. Жип таппай койдум. До того уже я растерялась, до того уже эмемди жоготуп салдым да. Ушу кыйналбай эле ушу пока мен өлүп бир жыйынтык чыкмайынча, мен өлгөндө бир көңүл бурулабы деген ой кетти да. Көңүл бурулуп хотя бы балдарым ушу үйдө жашап калабы, хоть балдарыма мен бирдеме артып калабы дедим да. Потому что мен пока тирүү турганда, мен пока бирдеме болуп кетмейинче бул иш ордунан жылбайт экен. Пока бул иш момундай бир мындай резонанс болуп кетмейинче, бул ишке көңүл бурбай, жабылбайдан кала берет экен да. Мен ошондой ойго келдим да. Акыркы убак ошондой ойго келдим да. Анан кайра өзүмдү алдап, кайра өзүмдү эме кылып, баягы келме келтирип атып өзүмдү булар мен жок кандай болуп кетет, кандай тагдыр күтөт деп ортодо шайтан азгырат экен айбачы. Түнү мен уктабай ары бери басып чыгып аттым ошондочу. Бир тигин жанына келип жатам, бир буларды келип карайм түнү мененчи. Түнү менен ар жактан кирип эмени карап чыгам, может кайра баягыдай кылып түн ичинде келип кирип кетип дагы бирдеме кылышабы депчи. Потому что факт же был такой. Коркутуп, үркүтүп түн ичинде келип балдарым менен мени коркуткан күндөр болду. Заявление менен кайрылгам, эч жыйынтык чыккан жок да. Бүгүнкү күндөчү. Ошол көрүнүш кайталанабы деп корком да менчи. Мен ошол ким болушун азыр ачык айткандан үстүнө мен коркуп турам. Бирок если мага тиешелүү жактан защита кылып берем десе, менде бүт информациянын баары бар. Мен ошонун баарын толук өткөзүп берем. Кимден кылганын, ким каяктан кылганын, видео, аудио запись бүт баары бар. Ошол жериңизге кызыктарлар болушу мүмкүнбү же? Жериме кызыктар, үйгө кызыктар болгон киши да. И менин үстүмөн акча жасап жүргөн кишилер да буларчы. Алар боюнча мен толук маалымат бергенге бүгүнкү күнү мен дайынмын. Бирок мен өзүмдүн коопсуздугуман коркуп турам да. Эртең күн дагы кандай иш коюп ишет. Эгерде мага мынакей сен коопсуздугуңду биз обеспечивать этип беребиз, милдеттемесин алса, анда мен бүт баарын ачыкка чыгарып бергенге мен бүгүнкү күнү дайынмын. Бүт материалдардын баарын бүт дайындап туруп, мен бир жерге тыккан жерге каттырып койгом да. Если чуть что бирдемке болуп кетсе, анда уже баарын ачыкка чыгарганга вынужденмин да. Каарманыбыз бул кордукка чыдабай, кайда барып арызданарын билбей калган кезде биздин редакцияга кайрылууга аргасыз болгонун белгиледи. Бул маселе боюнча Супер ТВ экинчи тараптын пикирин угууга даяр.